Bismillah. İşinizge ilgiliga. Şiliker özüne şiliker de koyup bunun çoponu suyuqtuğu buna dayar болып kaldı. Buna gançarını kuruqta az kumura жасайбыз. Деп алып койсок болор эт. Чопо менен иштегенде адам кадимкидей эс алат да. Негативный энергияларını бул чопо топурак өзүнө тартып алат. Президент келип баалап, биз бул саатты президентке белек кылып бердик. Чопо ылгайт да. Мисалы үчүн жөнөкөй адамдар келип жардам берип заказ бере турган болсо, onu мисалы үчүн бир күндө эле жасап койсоң, сразу даяр болуп калат. Түндүктөн түтүн булатып, желеде колун байлаган. Боз үйдө бабам жашаган, салтыңдан сенин айланам. Эми буну тактага коюп коебуз. Бабаларыбыз бул кумураларда süt сактаган экен. Süттү куюп, жерге көмүп койгондо кадимкидей süt айныбастан кумураларда сакталган экен. Кумура жасап үрөңүм келип жатат, абдан кызыккан, убагым. Көп ойлонуш мүмкүн да, булардын акчасы жок экен, жөнүндө камыш басып алыптыр деп. Биз буну атайын ушундай кылганбыз да. Bismillah. İşinizge ilgiliga. Окуу аяктап баары жайкай салууга камынган кез. Бул учурда Жамалидин Мирзаев жананын үй бүлөсү карапа жасоого көбүрөөк убактысын арнап, кооздуктарды жаратууга бел байлашты. Алар дээрлик 28 жылдан бери чопого жан киргизип, бул тармак менен алектенип келишет. Кызыгы бул үй бүлөнүн негизги кесиби билим берүү тармагы менен байланыштуу. Маселен, Жамалидин Мырза Аравандагы мектептердин биринде директор болсо, жубайы Мыскалайы мугалим болуп эмгектенет. Ал эми өнөргө жаңыдан аралаша баштаган балдары мектеп окуучулары. Бир жума мурда чопону чылап койдук эле, мына чопобуз даяр болуп калды. Бул чопо өзү бир жума уютулуп туруш керек. Чопо карьерлери Кыргызстанда көп. Биз Ноокатта, Куршапта, Өзгөндө бар. Биз ошо атайын Өзгөнүн чопосун алып келип иштетебиз. Чопобуз даяр болуп калды. Бул чопо өзү бир жума уютулуп туруш керек. Муну мындай элек аркылуу өткөрөбүз, мешалка куясына секин. Бул элек аркылуу өткөргөнүн себеби, бул ичинде таш, кумдар болуп калса, печкеде жарылып кетет. Ошондуктан биз мына атайын элек аркылуу өткөрүп алабыз. Шиликер өзүнө шиликер деп коет. Мына чопонун суюктугу мына даяр болуп калды. Мына атайын гипс калыптарына куябыз. Гипс калыптары суусун соруп алгандан кийин атайын даяр болот. Мына гипс калыптарына куюп алдык. Гипс калыптарына куйгандан кийин бул гипс калыптары суусун соруп алат дагы коюу масса даяр болот. Коюу масса даяр болгондо бул коюу массаны алып иштесек боло берет. Бул жакта даяр болуп калгандар биз куйган чопобуз бул гипс калыптар суусун соруп алгандан кийин 2 күн 3 күндөн кийин даяр болуп калат. Мына азыр даяр болуп калды. Буну алып каттуусун алып иштесек боло берет даяр болгондорун. Бул ушу 3 күндө даяр болду. Каттуу да болуп кетиш керек. Көп катып кетсе, бул катып калат. Ошондо убактында пластилинге окшоп жумшак болуп даяр болуп, чаккычка окшоп калганда мындай болуп даяр болгондо алып буну атайын салафан пакетте юурап коюш керек. Кумурадан тартып чакан чыныга чейин жана дагы улуттук колөнөрчүлүктүн башка үлгүлөрүн даярдоо алардын күнүмдүк жашоосунун ажырагыс бөлүгүнө айланган. Бир караганда жеңил көрүнгөнү менен бул жумуштун түйшүгү оор. Ыйлап алабыз биринчи. Муну биринчи жакшылап ыйлап алыш керек, себеби арасында уз калып калса, кийин кумура жасап атканда жыгылып калышы мүмкүн. Ошондой камыр жууганда жакшылап жууп алабыз, бул жака бул жака. Атайын ыйлап алдык. Муну ганчарны куруктап кумура жасайбыз. Мына атайын станогубуз бар. Бул мурда кол менен, пут менен иштетишкен, кол менен. Азыркы мезгилде биз атайын мотор коюп алганбыз. Мотор менен иштейт бул. Атайын тормозу, газы бар. Бул газы, мына жакта тормозу бар. Биринчиден колубузду суулап алышыбыз керек, себеби жармашпаш үчүн. Мына атайын суу менен сууланат. Бул чоподо эч кандай химикат заты жок, табигый чопо, жерден алынган. Муну балдарга деле зыяны жок, ден соолукка деле зыяны жок.
ишини oyup alabыз. Сөзсүз суу менен болуш керек, себеби колубуз жармашып калбаш үчүн суу менен суу кошуп айлантырабыз. Мындай ичине oyup alабыз мына. Чопонун жөнөкөй кесеги дасыккан карапачынын колунда мынтип заматта кооз кумурага айланды. Мынтип алып койсок болор эти. Күн жерге коюп койсо бир жагы күн тийген жагы кургайт дагы, бир жагы кургай кышайып калат. Ошон үчүн көлөкө жерде турса бирдей кургай берет күн тийбеген жерде. Өнөрканадагы көздүн жоосун алган кооз буюмдар үй бүлөнүн биргелешкен эмгегинин жемиши. Бул өнөрдү алар башкаларга да үйрөтүп, улуттук мурасты кийинки муундарга жетишине салым кошкулар келет. Ал эми Жамалидин мырза бул өнөрдү бир тууган агасынан үйрөнгөн. Өзүм бир тууган агам үйрөткөн. Ол Ленинград, мурда Ленинград, Санкт-Петербург шаарында окуп келген, Россияда окуп. Ошол окуп келип анан бизди дагы окутту. Үй бүлөбүз менен жасайбыз, кыздарым, балдарым дагы жасайт чопо өнөрүнү. Бул өнөр менен биз көптөн бери алектенебиз. 25-28 жыл болуп калды. Биз кол өнөрчүлүк менен Кыргызстандын көптөгөн жерлерине барып катышып келдик. Көчмөндөр оюнуна барып катышып турабыз. Ысык-көлдө болгон көчмөндөр оюнуна барып катыштык. Анан Таласта болгон көчмөндөр оюнуна катыштык. Бул жерде бир эле өзүбүз эмес, бул жерде биз туристтер менен дагы иштешебиз. Атайын өзүбүздүн сүйлөшүүбүз, келишимибиз бар. Жай мезгилинде туристтер келишип атайын мастер-класс өтүп берем мен туристтерге. Чопо менен иштегенде кадимкидей эс аласың. Терс ойлорду жана чарчоону тартып алат дейт. Чопо менен иштегенде адам кадимкидей эс алат да. Негативный энергияларны бул чопо топурак өзүнө тартып алат. Адам кадимкидей бошош жеңил болуп калат да. Иштегендечи бул иштегенде көңүл кадимкидей жаңы төрөлгөн баладай болуп, жаңыланып калат бул менен иштегенде. Эгер мисалы үчүн баягындай заказ бергендер болот да, түрдүү заказ берген адамдар болот. Ошондо деле бул чопо ылгайт да. Мисалы үчүн жөнөкөй адамдар келип жардам берип заказ бере турган болсо, аны мисалы үчүн бир күндө эле жасап койсоң, сразу даяр болуп калат. Эгер баягындай кичине кара ою бар ар түрдүү адам болот, ошондой адамдар заказ бергенде ондай адамдардын жасаганыбыз, буюмдарыбыз кайра жасасак деле баягындай сынып кала берет да. Бул себеби бул 950 000 градуста пишат да. Ошо пишип атканда печкеде жарылып кетиши мүмкүн. Ошондой билим кылат. Кумуралар адамзаттын эң байыркы колдонмо идиштеринин бири. Археологдордун маалыматына ылайык, алгачкы чопо идиштер анын ичинде кумуралар неолит доорунда пайда болгон. Илимпоздор изилде көргөн экен да, байыркы кумуралардын составында. Илимпоздор изилде көргөндө ал жерде сүт, айран, анан ошондой немелер кошулган экен, кошулмалар. Анан мен кызыгып иликтеп жасап көрдүм. Сүт коштум, айран коштум, жасап көрдүм эле, бирок ыргытканда кадимкидей сынбастан жакшынакай болуп калды. Анан бирок дагы катуулугу да жакшы болду. Анан мен өзү ойлонуп атам, мен тукум да кошуп көрүш керек экен. Нанга дагы тукум кошкондо катуу болуп калат го. Ошонусун ары айран, анан нак сүт, анан тукумду дагы кошуп жасай турган болсо, ошо пиаланы жерге таштаганда сынбайт экен да. Бабаларыбыз бул кумураларда сүт сактаган экен. Сүттү куюп, жерге көмүп койгондо кадимкидей сүт айныбастан кумураларда сакталган экен. Мен өзүм мектепте иштеген үчүн 2023-жылдан бери мектепте директор болуп иштейм. Анан колум бошогондо дагы балдарга дагы үйрөтөм.
Кечегенде президентибиз Садыр Нурбочоевич биздин мектебибиздин номер 47 Жергешки Бекбаев мектебине келип, апрель айында мектебибиздин ачылышы болду. Ошол жерде мектептин ачылышында дагы Садыр Нурбочоевич өзүнүн атайын көңүл коюп, көңүл буруп, ушул биздин жасаган буюмдарыбызга, менин окуучуларым, менин кызым жасаган буюмдарга көңүл буруп, өзүнүн ишеничтүү адамдарына айтты. Ушул кол өнөрдү өнүктүргүлө, башка жактан буюм, кытайский буюм алып подарка бергенден көрөктү, өзүбүздүн балдар, окуучулар жасаган белекти берсеңер болот деген сөздөрдү сүйлөп, ошол жерде атайын көңүл буруп кетти президентибиз дагы. Жасмина быйыл 7 классты бүтүрдү. Кенедейинин бул өнөргө кызыгып, азыр бир топ кооздуктарды жасап калган. Бул жерде мен азыр пано жасадым. Бул жерге бизге гүлдөрдүн жалбырагын кошуу керек. Биринчи бизге чопону алып, жалбырак формасын алып келишибиз керек. Андан кийин бизге шилекерди алып, чопону жармаштырып алуу керек. Азыр бул гүл панонун жалбырагын жармаштыргандан кийин аны биз кургатып, глазурь себип, кийин 1999 градуста печкага салып бышырабыз. Азыркы учурда атам бизге мектепте керамика боюнча сабак үйрөтөт. Менин мектептеги досторум, окуучулар, классташтарым чопого кызыгуусу дагы артып барат жатат. Эми бул саат боюнча айтып кетсем, бул жерде оштун ордолуу Сулайман тоозу түшүрүлгөн. Мен бул саатты улуттар биримдиги деп атадым. Анткени Кыргызстанда 120дан ашык улуттар жашайт. Алар менен биз биримдикте ынтымакта жашап келебиз. Анан дагы бул саатты биздин мектептин ачылышы болгондо президент келип баалап, биз бул саатты президентке белек кылып бердик. Илгертен бери ата-бабаларыбыз боз үйдө жашагандыктан, ата-бабаларыбыз көчмөн калк болуп келип, боз үйдө жашашкан. Боз үйдү тигүүгө жана бузууга ыңгайлуу болгон. Жайында салкын кылып, кышында жылуу кармаган. Түндүктөн түтүн буулатып, желеде колун байлаган. Боз үйдө бабам жашаган, салтыңдан сенин айланам. Далай кумурлар жасалган бул өнөрканага өлкөнүн башка аймактарынан жана чет мамлекеттерден да туристтер келип, суктанып кетишет. Келген туристтер көбүнчө бизде азыр баардыгы да үйлөрүнө баягы обой жармаштырып, жаңыча болуп кетти го. Келген туристтер ондой нерселерге кызыкпайт. Биз атайын андай камыш менен кылганбыз. Себеби бул камышта чычкан дагы жүрө албайт, жылан дагы жүрө албайт. Бул камышта кадимкидей адам эс алат да. Мисалы үчүн эми бул көп ойлонуш мүмкүн да, булардын акчасы жок экен, жөн эле камыш басып алыптыр деп. Биз буну атайын ушундай кылганбыз да. Туристтер ушундай нерселерге кызыгат экен. Анан биз атайын очок казан туристтерге тамак дагы биширип беребиз да. Тамак биширганыбызда очогубузду дагы кадимкидей эски очокторго окшоп, чоподон лайдан жасап койгонбуз очок казан очокторубузду. Тамак биширганыбызды келип көрүп, сүрөткө тартып, кызыгышып, анан оларды келип көрөт да. Атайын көрүп, ушул олар көбүнчө мындай эски немелерге кызыгышат экен. Алдын ала жасалган калыптардын жардамында улуттук буюмдарды жасап жаткан Мыскал айым бул тармакка толук кандуу киришкенине 3 жылдан ашты. Бул убакка чейин мектепте балдарга билим берип келсе, азыр чоподон түрдүү кооздуктарды жасоону да үйрөтүүдө. Окуучуларымды ушул өнөрканабызга келип, ушул жерде кадимкидей сабак өтөбүз. Андан сырткары үйдө дагы өтөбүз, өзүбүздүн үйдө. Азыр окуучуларым көптөгөн буюмдарды, көргөзмөлөрдү жасап аракет кылып калышты. Көрөк окуучуларга көңүл бөлүп калгандыгымна буга толук кандуу киреше элек элем. Эми Кудай кааласа ушу 3 жылдан бери ушул менен алектенип, окуучуларым дагы бар, Кудайга шүгүр. Азыр 3 жылдан бери ушул менен алектенип келемин. Боз үйүбүз даяр болуп калыптыр. Эми буну тактага коюп коебуз, ала көлөкөдө буну кургатып, андан кийин тоорусугандан кийин мына чекедеги сырттарын тазалап, эшиктерин ачып, кийин кооздук беребиз. Боз үйдүн кургап даяр болгон абалы. Андан кийин бул кургатылгандан кийин
булга глазур себебиз, даярдайбыз. Анан кийин 1000 градустагы 999 1000 градуска печкеге салып бышырабыз. Бышыргандан кийин бул даяр болгондогу абалы. Азырынча мен ушуларды жасап жатамын. Кудай кааласа алдыдагы максатым жолдошумдан кумура жасап үйрөнгүм келип жатат. Абдан кызыккан, убагым дагы. Бул өнөркананы жасаганыбызга 15 жылдан ашып калды. Бул жерде 15 жылдан ашкан мурда жасаган буюмдарыбыз бар. Мен студент мезгилде жасаган буюмдарыбыз дагы бар. Келечекте биз бул кол өнөрчүлүктү үй бүлөбүз менен өнүктүрүп, балдарды, таланттуу балдарды чыгаруу максатыбыз. Бул жер тарыхый жай болуп калды. Келген туристтер да кызыгып, бир эле туристтер эмес, жети дубан кызыгып, заказ беришип, кече айтып кеткендей, кече жакында деле президентибиз келип, атайын өзү көңүл буруп кетти. Биз ушу кыргыздын улуттук баалуулуктарын жоготпой, келечекте жаш муундарга өткөрүп берүү максатыбыз. Билим адамдын аң сезимин байытса, өнөр анын руханий дүйнөсүн көрккө бөлөйт. Дал ушул эки нерсени айкалыштырган бул үй бүлө жаштарга эмгекчилдиктин жана улуттук баалуулуктарды сактоонун мыкты үлгүсүн көрсөтүп, карапачылык өнөрдө жайылткылары келет.